Урматтуу мекендештер, кадырман калкым, сиздерди жаратылыштын жаңылануусун жана жазгы тала жумуштарынын жандануусун жар салган Чыгыш элинин жаңы жылы болгон Нооруз майрамы менен ак дилимден куттуктайм. Жыл сайын жазында бүткүл эл майрамдоочу Нооруз бекеринен сабырдуулуктун, өз ара түшүнүшүүнүн, кубанычтын, тазалануунун, мээримдүүлүктүн терең ишенимин, үзүлбөс үмүттүн учугун улаган улуу майрам болуп калды. Нооруз майрамында элибизди тынчтыкка, ынтымакка, биримдикке, ак эмгекке чакырган аруу каалоо тилектериңиздер ишке ашышын каалайм. Ушул кубанычтуу майрам күнү жергебизде тынчтык, токчулук болуп, улуу Нооруз күнү жаралган ыйык жана таза сезимдериңиздер эч качан өчпөсүн. Миңдеген жылдар тарыхы бар элибиз бул майрамды айкөлдүктүн жана ынтымактын майрамы деп билишет. Себеби Нооруз майрамы бардык элдерди достукка, ишенимге жана биримдикке чакырат. Бул күнү жер энебизде жаш бүчүрлөр ачылып, жан дүйнөбүздө дагы жаңылануу башталат. Ошондуктан элибиз Нооруз майрамын жылдын башаты катары жакшы маанай менен тосушат. Жараткан өзү колдоп, жаштарыбызга ыйман берсин. Үй бүлөдө ден соолук, жергебизде тынчтык, элибизде ынтымак болсун. Майрамыңыздар менен, урматтуу мекендештер. Сиздерди терең урматтоо менен Ата Мекен фракциясынын депутаты Бактыбек Калмаматов.